Тамашоочу Эмиль Токтошев унаасын сатып муктаж үй бүлөлөргө таратып берди. Тамашоочу ишкер Эмиль Токтошев Киевке койгон унаасын сатып муктаж үй бүлөлөргө таратып берди. Учурдагы кырдаалга байланыштуу ал оюн улантпай, аз камсыз болгон адамдарга жардам колун сунууну туура көргөн. Белекке деп койгон эң негизги автоунаа калган болчу. Азыркы абалга байланыштуу бир автоунааны бир эле адам жеңип албасын. Азыр жардамга муктаждар көп деп саттык. Анын акчасына Элим бар саңгы кайрымдуулук фондунан жардамга муктаж 100 үй бүлөнүн тизмесин алып, 100 кап ун, 100 азык-түлүк пакетин таратып бердик. Ага гиф ойноп жаткан катталуучулардын дээрлик баары ыраазы болду, деди Эмиль Токтошев. Булак Барометр KG. Коронавирусту ойлоп тапкан адам кармалды. Нью-Йорк Тайм басылмасы Билл Гейтс коронавирусту атайын чыгарган деп жазып чыкты. Microsoft'тун негиздөөчүлөрүнүн бири Билл Гейтс вирусту атайын өзүнүн бизнесин өркүндөтүү, жерде алсыз, өнөкөт оорулары бар адамдар жок болуусу үчүн ойлоп тапкан деп айыптоодо. Мындай маалыматты алар 2015-жылы Гейтс сөз сүйлөп, анда жер жүзүнө ядерлик жардыруулар согуш эмес учуучу пандемия коркунуч туудурат деген сөзүн көпчүлүк басылмалар мисал келтирүүдө. Ал эми YouTube, Facebook жана Twitterде 64 жаштагы Гейтс COVID-19 вирусун жаратуучу деген видеолор таратылууда деп Кадам Медиа билдирди. COVID-19 АКШда көз жумгандар 40.500дөн ашты. Бүгүн 20 апрелге карата Америкада коронавирус илдетинен көз жумгандардын саны 40.575 адамга жетти. Мындай эсепти Джон Хопкинс университети жарыялаган. Кошмо Штаттарында жалпы вируска кабылгандар 765 миңге чамаласа, анын 71 миңден ашыгы илдеттен айыккан. Бул аралыкта президент Дональд Трамп менен штаттардын губернаторлорунун кайчы пикири уланып жатат. Трамп карантиндик чектөөлөргө каршы болгон элди колдосо, штат жетекчилери бул коркунучтуу экенин айтып жатышат. Кошумчалай кетсек, айрым өлкөлөр бекер дарыласа, АКШ коронавирусту дарылоонун кымбаттыгы боюнча алдыда турат. Булак чындык KG. Кыргызстанда дагы 68 адам коронавирустан айыкты. Акыркы сутка ичинде Кыргызстандын аймагындагы ооруканалардан коронавирустан айыккан 68 адам чыгарылды. Бул маалыматты республикалык чам штаб бүгүн 20 апрелде билдирди. Алар Бишкек шаарынан 10 адам, Нарын облусунда 1, Ош облусунда 42, Ош шаарында 7, Жалал облусунда 7, Баткен облусунда 1 адам дарыланды. Республика боюнча 201 бейтап коронавирустан айыгып, ооруканадан чыгарылды. Булак Баракелде орг. Кыргызстанда бир сутка ичинде коронавирустан 2 адам каза болду. Бир сутка ичинде коронавирустан 2 адам каза болду. Бул тууралуу бүгүн 20 апрелде штабтан маалымдашты. Маалыматка ылайык Чүй облусунан 1 аял киши 70 жашта, Ош шаарынан 1 эркек киши 79 жашта. Жалпысынан республикада COVID-19дан 7 адам каза болду. Булак Аргумент KG. Коронавируска өз алдынча анализ тапшыруу 2000 сомду түзөт. Жакынкы күндөн тарта жарандар өз алдынча коронавируска анализ тапшыра алышат. Анын баасы болжол менен 2000 сомду түзөт. Бул тууралуу брифинг учурунда Саламаттык сактоо министринин орун басары Нурбол Дүйсөнбаев билдирди. Жакынкы күндөрү жарандарыбыз COVID-19 аныктоого ПЧР анализдери, карантиндик жана өзгөчө коркунучтуу инфекциялар республикалык борборунун базасында уюштурулган Бонецкий жеке лабораториясынан тапшыра алышат. ПЧР тесттин баасын жана изилдөөгө кеткен бардык чыгышаларды эске алганда анализ тапшыруу болжол менен 2000 сомду түзөт, деди Үсөнбаев. 20 апрелге карата республика боюнча вирус жуктурган 568 адам катталды. Алардын 140-ы медицина кызматкерлери. Илдетке калгандардын 201 айыгып, үйлөрүнө чыгарылды. 7 бейтап каза тапты. Булак Чындык KG. Кыргызстанда дагы 68 адам коронавирустан айыкты. Акыркы сутка ичинде Кыргызстандын аймагындагы ооруканалардан коронавирустан айыккан 68 адам чыгарылды. Бул маалыматты республикалык чам штаб бүгүн 20 апрелде билдирди. Алар Бишкек шаарынан 10 адам, Нарын облусунда 1, Ош облусунда 42, Ош шаарында 7, Жалал облусунда 7, Баткен облусунда 1 адам дарыланды. Республика боюнча 201 бейтап коронавирустан айыгып, ооруканадан чыгарылды. Булак Баракелде орг. Бортко коюлган акчалар! Чоң утуштар! Тез арада төлөмдөр! Ишенимдүү букмекер!